Ак Суу районунда курулуп жаткан ишканада курулуш кызуу жүрүп жатат. Заводдун негизги имараттарынын каркастары тургузулуп, таштанды кабыл ала турган бункердин курулушу уланууда. Долбоор боюнча ишкана суткасына 600 тоннага чейин таштандыны кабыл алып, аны өрттөө аркылуу энергия өндүрөт. Учурда курулуш иштерин белгиленген график боюнча жүргүзүп жатабыз. Негизги имараттардын курулушу жүрүп, керектүү жабдууларды орнотууга даярдык көрүлүүдө. Завод ишке киргенде суткасына 600 тоннага чейин таштандыны кабыл алат. Таштанды атайын мештерге өрттөлүп, андан электр энергиясы өндүрүлөт. Долбоор боюнча заводду 2027 жылдын 30 сентябрына чейин таштанды кабыл алууга даярдоо пландалууда. Завод ишке киргенде таштанды алгач атайын бункерге түшүрүлөт. Ал жерде бир аз убакыт кармалып, нымдуулук азайтылат. Андан кийин крандын жардамы менен мешке берилип, жогорку температурада өрттөлөт. Өрттөөдөн пайда болгон жылуулук электр энергиясын өндүрүүгө жумшалат. Ал эми калган шлак өзүнчө чогултулуп, кайра иштетүүгө жөнөтүлөт. Өрттөөдөн пайда болгон түтүн түз эле сыртка чыгарылбайт. Ал атайын тазалоочу системадан өткөрүлүп, чаң жана зыяндуу заттар тазалангандан кийин гана атмосферага чыгарылат. Таштанды бункерге түшүрүлгөндөн кийин атайын кран аркылуу мешке берилет. Ал жерде жогорку температурада өрттөлөт. Пайда болгон жылуулук буу өндүрүүгө, ал эми буу турбинаны иштетип электр энергиясын өндүрүүгө пайдаланылат. Өрттөөдөн калган шлак өзүнчө чыгарылып иштетилет. Түтүн газдары болсо атайын тазалоочу системадан өткөрүлөт. Заводдун ишке кириши менен Каракол шаарынан жана Ак Суу, Жети-Өгүз, Түп райондорунан чогултулган таштанды бир системага топтолот. Бул таштанды төгүлүүчү жайларга түшкөн жүктү азайтып, аймактагы санитардык жана экологиялык абалды жакшыртууга шарт түзөт. Ак Суу районунда курулуп жаткан бул мусор өртөөчү завод 2027 жылдын сентябрь айында аяктоо пландалууда. Жыйынтыгында бул Ак Суу, Каракол, Жети-Өгүз, Түп райондорунун таштандыларын алып келип, өртөө жолу менен жок кылуу заводу быйыл ишке беребиз деп, булар атайын жумушчулар үчүн курулуп аткан жатакананы быйыл толугу менен бүткөрөбүз деп пландалууда. Ал эми заводдун өзүнө 2027 жылы сентябрь айында ишке киргизилет. Долбоордун дагы бир өзгөчөлүгү таштандыны жок кылуу менен катар электр энергиясын өндүрүү. Ишкана толук кубаттуулукта иштегенде 20 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрө алат. Мурда жөн эле мусорду көмүп салчубуз. Ана көмгөндө азыркы современный мусор жечилип кеткен, тура берет экен да. Завод иштесе абдан жакшы болот. Мусор жок болот, кичине свет берет. Анан жакшыга үмүттөнөлү, буюрса жакшы болот. Биз аябай сүйүнүп атабыз, анткени ошо мусордун көйгөйү чечилип калабы деп. Ошо обработка башталса, негизи завод иштеп, биздин де мусор азайып калабы деген үмүтүбүз чоң. Көрүп атабыз, Бишкектеги мусорный завод азыр жакшы иштеп турган убагында. Ошондой эле иштеп берсе, бул тазалык боюнча эң биринчи маселе чечилет эле деген ойдо да. Анан иш ордун менен камсыз болот эле, Каракол шаарындагы жеке тургундар иш ордундары менен камсыз болот эле. Ошол жагы бар да. Кытай компаниясынын инвестициялык колдоосу менен курулуп жаткан завод жылына 219 000 тоннага чейин тиричилик таштандысын кабыл алууга эсептелген. Долбоор ишке ашса, таштандыны азайтуу менен катар аны энергия булагына айландырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айгерим Кубатбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу районунан.